Саламатсыздарбы Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болгон болсоңуз, подписаться баскычын басып, анын жанындагы коңгуроочуну да басып коюңуз. Ошондо сиз биздин берүүлөрдү биринчилерден болуп көрө аласыздар. Бүгүнкү берүүбүз белгилүү куудул, театр, кино актёру жана Обончо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Күмөндөр Абылов. Жумурай журтка көбүнчө куудулдук жана актёрдук өнөрү менен белгилүү болгон инсан Күмөндөр Абылов тууралуу сиздерге кененирээк маалымат беребиз. Ара төрөлгөн. Күмөндөр Абылов 1958 жылы 30 августта Нарын районунун Учкун айылында туулган. Айына жетпей 7 айлык болуп төрөлгөндүктөн бала болуп кетеринин күмөн санаган чоң энеси Күмөндөр деп ат койгон. Оорубай, аман эсен торолсун деп ырымдап, тебетейге салып, боз үйдүн керегесине илип койчу экен. Баса Күмөндөр Абылов атактуу ырчы, бийчи Майкл Джексон менен бир жылда бир күндө төрөлгөн. Чоң комузчу, куудулдун оолу. Артисттин атасы Мукамбет таланттуу комузчу болгон. Ал адегенде айылдык, райондук маданият үйлөрүндө жетекчи, кийинчерээк Тяньшан музыкалдуу драма театрында актер, комузчу болуп иштеген. Ушуга байланыштуу куудулдун балалыгы жана окуучулук жылдары Учкун айылында, андан соң Нарын шаарында өткөн. Күмөндөр Абылов айылга жазган катында атасы жөнүндө көп кызыктарды кыстара кеткен. Атам кезегинде атактуу Атайдын Машботоюн бычак жана буту менен черткен жайы болгон. Ал чоң комузчу, куудул, чыгармачыл адам эле. Анын алдында сүйлөй алчу эмесмин. Сахнада Машботойду ойноп жатып, анын эле калпактын кырындагы бычагын ала коюп чертип, бир учурда коңултак кийген ботинкени силкип жиберип, буту менен көөнү шартылдата улантыптыр. Калыстар тобунун төрагасы жазуучу Касымалы Жантошов жогору баалап, ошентип атам биринчиликти илип кетет. Баамдасак мынтип бир атай өзү, анан менин атам чертиптир деп эскерген. Апасы үй кожойкеси болгон. Чыгармачыл үй бүлө. Күмөндөр Абылов 9 бир туугандын улуусу, 2 карындашы, 6 эниси бар. Анын ичинде Бакыт Мукул деген эниси актер, кино режиссер. Канат Мукул актерлук кесипти окуп, учурда комуз чертип, ырдап, тамадалык менен алектенет. Тилеккүл Абылова аттуу карындашы балыкчы шаардык маданият үйүндө иштесе, калганы айылда дыйканчылык менен күн кечирет. Кичүүсү Сыймык 2-3 жыл мурун айылдын имамы болгон. Чоро аттуу топтун көркөм жетекчиси Марат Абылов жана солисти Нурбулут Теңизбек Күмөндөр Абыловдун инилери. Аккордеонист, артист, куудул. Абылов мектепти бүтөөрү менен Токмок шаарындагы маданият окуу жайынын үйлөмө аспаптар бөлүмүнөн билим алган. Кийин Советтик армиянын катарында үйлөмө аспаптар оркестринде кызмат өтөп, Тяньшан райондук маданият үйүндө иштеген. 1979 жылдан тарта Нарын облустук Муратбек Рыскулов атындагы музыкалык драма театрына аккордеонист, артист болуп эмгектене баштайт. Сахнада убагында ал Кожо Насиреддин, Алдар Көсө, Багдасар аке, Шаршен сыяктуу бир топ белгилүү образдарды жараткан. Өзүн куудулдуктан дагы театрга жакын экенин айткан жайы бар. Тасма жылдызы. Абылов кыргыз журтчулугуна театр артисти, куудулган эмес кино актер катары да кеңири таанымал. Ал Ак Илбирстин токумо тасмасында эр сайышка түшкөн жигиттин, Жаралуу үчүн курман болууда тасмасында Бекнияздын жигитинин, Кербез фильминде Арзыматтын, Айыл өкмөтү тасмасында айыл башчынын, Белгисиз маршрут тасмасында милиционердин образдарын жаратып, көрүүчүлөрдүн купулуна толгон. Обончулук талантында таштаган эмес, анын 40-ка жакын обону ырчы аткаруучулардын репертуарынан орун алган. Ошондой эле ал 40тан ашуун интермедиа монологдорду жазып, 4 спектаклден музыкалык жасалгасынын автору жана режиссеру да болгон. 2 жылда бир өткөргөн Күмөндөрдүн күлкүсү долбоору да элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Күмөндөр Абылов ат башынын күйөө баласы. Куудулдун жубайы Жамиля Султанкожоева ат башы районунун Жаңы Көч айылынын кызы. Ал жолдошу менен Нарын педагогикалык училищеде окуп, театрга барып, хордо ырдап жүргөндө таанышып калган. Учурда үй кожойкеси. Жубайлар 2 кыз, 2 уулду тарбиялап келишет. Улуу кызы Чүрөккүл Бишкек шаардык мэриянын алдындагы оркестрде комуз чертчү. Учурда үйдө. Кичүү кызы Набат текстиль заводунда сапат тескөөчү. Абаз аттуу баласы Бажи брокери. Кичүү баласы Намаз, IT адиси. Балдарын шаарда үй турса да жатаканада жаткырып окутканын буга чейинки бир маегинде айткан эле. Чыгармачылыкка аралашсын деп Төртөөнү тең Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернатка бердим. Анан ушундай туура болот деп эсептесем керек го. Жаман жакшы көрүнүп жатып, жатаканадан орун алып бергем. Оюмда сабактан кийин калып дагы окуучусун деп атам да. Көрсө бирөөнүн баласын бирөө карабайт экен.
кыйратып деле жиберишкен жок. Анан окуудан чыгарып алдым. Үйгө келгенден кийин карасам, баягы балдарым жок. Жерде сүлгүр жатса, ошону алып коеюн дебей аттап кетет күйгүзүп. Дейди болуп калышыптыр. Улуу кичүүнү урматтоо, сыйлоо деген жок. Араң үйрөтүп жолго салбадымбы деген. Динге болгон көз карашы. Күмөндөр Абылов айрым учурда социалдык тармактан дин маселесин козгоп калат. Бирок ал ашынган динчилдерге эле көз карашы начар болбосо динге, улутка толеранттуулук менен мамиле жасаарын айтты. Алсак кичүү кызы намаз окуп, хиджаб кийип жүргөнүнө, айылдагы бир тууган иниси имам молдо болгонуна туура эле көз карашты. Бильярд ойноп, сканворд толтурганды жакшы көрөт. Балдарынын айтымында, атасы нарында жашап жүргөндө ордо ойносо, кийин Бишкекке келгенден кийин бильярдка кызыгып кетет. Бош убактысында сканворд, судоку толтуруп, ыр жазып, обон жаратат. Ошондой эле тарыхый китептерди окуп, аккордеон чертет. Эми Күмөндөр Абыловдун маектерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Атактуулугуңуз кедергесин тийгизген учурлар болду беле. Көбүнчө ырахатын эле көрүп келе жатам. Көчөдө сыйлап учурашып калышат. Эми жашоодо ар кандай болот да. Кээде базарга барып калсаң, эй, мына күмөндөр деп бири-бири менен шыбырашып калгандарды угуп эле көрүп эле калам. Айрымдары тим эле сөөмөй менен көрсөтүп алышат. Көнүп деле калдым. Көнбөгөндө каяка барат элем? Эл таанып атат деп көчөгө чыкпай калайынбы? Сахнага чыгууга даяр болбой калган кездер эсиңиздеби? Андай учур көп эле болот. Сахна артында урушуп аткан болосуң, мушташканга чейин барып, кээде өзүңөн өзүң эле маанайың түшүп, жабыркап турган учур болот. Ички дүйнөдөгү бороон чапкынды билдирбей, күлүп жайнап чыга келесиз анан. Ананча, ошончо эл карап күтүп отурса даяр эмес элем деп чыкпай коймок белең. Чыгасың да, сахнанын өзүнүн керемети бар. Элди көрүп, ар бир айткан сөзүң таамай тийип жатканын сезип турсаң, өзүңөн өзүң элирип, сөзүң көбөйүп, толкунданып, көбүртүп жабыртып да жибересиң. Эл айткандарыңызга күлбөй койгон учурлар да болду беле. Адамдар ар кандай да, кээде эл менен байланыш таптакыр болбой калат. Илхам жоголуп кетип, айтайын дегенимди жеткире албай калам. Айрым учурда келгендердин кабыл алуусу башкача болуп калат. Сезип туясың да. Андай учурда кыскартып, сахнадан кеткиче шашасың. Учурда Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрында иштеп келесиз. Бирок элге атыңызды куудулдук өнөр чыгарды. Кайсы тармак делиңизге жакын? Театр жакын. Мен чыгармачылыгымды да ушул театрдан баштап, анан бара-бара куудулдукка өткөм. Анда деле ушуга өтөйүн деп ойлонуп, толгонуп отурду дейсиңби? Өзүнөн өзү эле болуп кетти. Илгери спектакль коюп гастролго барганда кечинде сөзсүз түрдө жамаат концерт бериши талап болчу. Ошол концерттерде мен аккордеон тартчумун, интермедиаларда ойночумун. Анан борборго мыскыл жана тамашага чакырып калышты. Кечиресиз, бирок сиздин театр сахнасында жараткан ролдоруңуз тууралуу көпчүлүктүн кабары болбосо керек. Тилекке каршы, ошондой болуп калды. Бул менин өксүгүм. Көбү мени куудулгатар билет. Сахнада жараткан Кожо Насыр, Алдар Көсө, Багдасар эке, Шаршендин образын жараткан ролдорумду эл билбей калды. Ой, мен эмес, бүгүнкү театрдын корифейи эле Мухаммед Токтобаев агабыз каза болгондо ал ким дегендер чыкпадыбы? Ал деген кезинде дүйнөлүк фестивалдарда Шекспирдин Лир королунун ролун ойноп таанылган. Буга бир чети биздин телевидение күнөөлүү. Кыргыздын не деген залкарларын тартпай калды. Алардын эмгеги, жараткан образдары элге жетпей калды. Айта берсең арман көп дегендей кеп да. Сахна тууралуу айта кетсеңиз. Сахна ыйык. Ошол жерден нан таап жеп, ичиндеги букту чыгарып, өзүнчө бир башкача дүйнөгө туш болосуң. Ушу театр сахна деп жүрүп, мени кеденеймен багып, атамды байке, апамды жеңедедирген чоң апама топурак салбай калгам. Анткени ал учурда мен башка ролдо болчумун. Эгер мен барбай калсам, канча деген киши иши жок, ачка калмак, гастроль үзгүлтүккө учурамак. Бирок сезет экенсиң, бир ай жок болдум. Жүрөгүм түпөйүл тартып, кандайдыр бир ыңгайсыз абалда жүрдүм. Жакындарыма топурак сала албай калган көп эле учур болду. Бул мактаныш же көпкөндүк эмес. Бул театрды, ага келген адамдарды чексиз сыйлоо деп эсептейм. Негизи эркек адам жашы өйдөлөгөн сайын аялдын айтканы менен болуп калат деген түшүнүк бар эмеспи? Бу жөнүндө өзүңүз да сатираларыңызда көп айтасыз. Баамымда азыр сиз да ушул куракка келип калыптырсыз. Эми мындай да, жаш кезиңде чын эле көп нерсеге моюн бербейсиң, оюңа келгенди жасап. Анан улам жашың өйдөлөгөн сайын токтоо тартып, акылдашып, кеңешип оокат кылып калат экенсиң. Бул менин оюмча баш үйү эмес, бири-биринин кадырын түшүнүү, сыйлоого. Эми аялың туура нерсени айтып жатса, жок, мен айткандай болот деп кашайып туруп алгандын эмне кереги бар? Же аялдай болуп бир нерсенин майда чүйдөсүнөн байкай албасак, анын үстүнө ыкшоо тартып, жалкоо тартып калат экенсиң.
жаныңдын тынчын көздөп өзүң эле билип жасап койчу деп акырындап демилгени өткөрүп бере баштайсың, акырын далысынан таптап коюп. Баары орунду жасалып жатса, мээси азыраак эле киши моюнду толгой бербесе, акылы толук адам макул болот да. Жүрөгүм ооруп 5 жыл сахнадан алыс жүргөм. Кесибим актер. Учурда Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз драма театрында эмгектенем. Анткени менен менин Күмөндөр деген атымды элге таанылышына куудулдук өнөрүм себепкер болду. Таракандар жөнүндөгү сатира менен атым чыкты десем болот. Аздыр көптүр атак сый, эл алдында аброй күттүм. Ортодо 5 жыл ооруп, сахнадан сырткары өмүр сүрүп калганым болбосо, менин өмүрүм эл көзүндө өтүүдө. Гастролдо суукта, ысыкта, талаа түздө сезбей жүрө берген экенмин. Микроинфаркт болгом. Кыскасын айтканда, адамча кечинде убагында жатып, эртең менен убагында турмай жок. Өзүмдөн деле кеткен жагы бар албетте. Ал кезде кай жерге барба, концерттен кийин конокто сөзсүз ичкилик. Ичпедим деп танбайм. Убагында ичкенбиз жакшы эле. Ооругандан кийин бир топ жылга таптакыр токтотком. Азыр деле ичкендердин катарына өзүмдү кошпойм. Тойлордо деле ичпейм. Бирок ишенсеңер ишенгиле, ишенбесеңер койгула. Кээде капоттун үстүнө коюп алып, талаада көчөдө ичким келип калат. Бирөө мени иштеп кыйнаса экен депчи. Андайда ичип койсом, эртеси жүрөгүм кичине кысылгансып, башым ооруп калат. Ал дагы 3-4 айга чейин жетет. Жогорудагы берүүлөрүбүз Спутник KG, Супер KG, Википедия сайттарынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Кыргыз Тайм каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.